Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгүн сиздерге Форсаж тасмасынын 3-чү чыгарылышын кыскача баяндап бермекчимин. Видеону аягына чейин көрүүгө даяр болсоңуз, биз баштадык. Тасма негизинен Форсаждын 6-чы бөлүмүнөн кийинки учурду сүрөттөп, 7-чи бөлүм менен параллелдүү болот. Алгач эле биз унааларга жана унаа жарыштарына абдан кызыккан Шон аттуу бала менен таанышабыз. Күндөрдүн биринде Шон өзү окуган мектептеги бир кыз менен кокусунан маек куруп калат. Анда ал жерге ошол эле мектепте окуган ал кыздын жигити келип калып, дароо эле экөөнүн ортосунда түшүнбөстүктөр пайда болду. Бир аздан соң алар жагдайды урчутпай, маселени жарыш аркылуу чечмек болушту. Ал жердеги балдар дароо эле жаңы курулуш иштери жүрүп жаткан аймакты ачып, Шон менен жанагы жигиттин жарышы башталып кетти. Шон дароо эле унаасы менен артта калып, анын унаасы бир аз эскидей көрүнгөнү менен жанагы жигиттин Саркеч унаасынан калбай эле баратты. Ошентип маарага аз калганда Шон жанагы жигиттен озо баштады. Артта калып бараткан ал жигиттин ачуусу келип, Шондун унаасын кайра сүзгүлөп, акыры экөө тең маарага жетпей унаалары ала салып кетти. Кийинки көрүнүштө тентектик кылган балдар полиция мекемесинде сурак берип жатышканын көрөбүз. Андан кийин ал жерге Шондун апасы келип, Шондун дагы бирөө менен жарышканын билди. Ал жактан чыккандан кийин Шондун апасы дагы бир жакка орунга отуруп көчкүсү келбей, аны Японияда жашаган атасына жөнөтмөкчү болду. Ошентип Шон көп өтпөй эле Токиого да келип калды. Анын атасы АКШнын Япониядагы деңиз флотунун офицери болчу. Ошентип Шон андан ары атасы менен жашамай болуп, эртеси атасы дайындаган мектепке жөнөдү. Япончону жакшы түшүнбөй атып, өзүнүн классын таап келип, тез эле япон эмес өзүнө окшош окуучуларды да таап алды. Алгач эле ал жерден Твинки аттуу бала менен таанышып, андан жарыштар жана дрифт жөнүндө угуп, дароо эле ошол жака жөнөмөк болушту. Көрсө Твинкинин да өзүнүн унаасы бар экен. Алар аны алууга келип, бирок Твинкинин унаасы Шон күткөндөй болбой калды окшойт. Андан соң алар ошол жарыштар боло турчу жерге барып, Шон ал жерден көптөгөн кымбат баалуу унааларды көрдү. Көп өтпөй эле ал жерге Шондун классында окуган Нила аттуу кыз да келип калды. Шон дароо эле барып, анын унаасын көрүп, аны менен сүйлөшүп жатса, ал жерге Ниланын Дикей аттуу жигити келип, Шонго карап, сен чүкөңдү нар ойно дегендей кылса, Твинки биз кетип жатабыз деп айтып, Шонду алып кеткенге аракет кылды. Шон болсо ага көнбөй, маңдайындагы кыйынсынган японго өзүн көрсөткүсү келип, дароо эле жарышалы деп сунуш кылды. Анда Дикей Шонго сенин унааң барбы же жөө жарышасыңбы деп шылдыңдап жатса, Дикейдин жанында жүргөн Хан аттуу адам Шонго өз унаасын берип койду. Андан соң Твинки Шонго сен жөн эле койсоң болмок, Дикей деген бул жерде дрифттин падышасы деп айтты. Бирок анын сөздөрү Шонду токтоткон жок. Ал жанагы Хан аттуу адамдын унаасын айдап чыгып, дароо эле жарыш башталып кетти. А дегенде эле Шон бурулуштардан бурула албай ар нерселерди сүзгүлөп жатты. Ал эми Дикей болсо бурулуштардан абдан катуу чимирилип, укмуштуудай айдап кетти. Жарышып отуруп, унаа токтотуучу жайдын жогорку тарабына чимирилген өзгөчө ыкма менен чыгып, Дикей маарага жеткенден кийин бир топ убакыттан соң гана дрифт ыкмаларын билбеген Шон дээрлик талкаланып калган унааны айдап келип токтотту. Хан талкаланган унаасын көрүп, Шонго шаардан эч жака кетпе деп айтты. Шон үйгө кайтып келгенде аны күтүп отурган атасы Шондун дагы кимдир бирөөлөр менен жарышка катышканын дароо эле билип алды. Эртеси окуудан чыккан Шонду мектептин алдында күтүп турган Хан өзү менен бирге алып кетти. Ал Шонду бир жерге алып келип, бул жерде бир адам мага карыз, сен ошол акчаны мага алып чык десе, Шон ичкериге кирип барып, бир чоң семиз адамдан Хандын карызын дооласа, ал адам Шонду дароо эле сыртка чыгарып жиберди. Ал адам Ханга өз карызын бергенден кийин, Шон жанагы Хандын кымбат баалуу Саркеч унаасын башкарып баратты. Хан ага сен менин талкалап салган унаамдын акчасынан кутулуу үчүн эми мага кызмат кыласың деп айтып, анан да дрифт ыкмаларын үйрөнүп, жарыштарга катышып, мага байгелерди алып беришиң керек деген сөздөрүн айтты. Биз мындан кийин Хан Дикейдин бизнес өнөктөшү экенин билебиз. Ал эми Дикей жана анын адамдарын тааныган көпчүлүк аларды Япон мафиясы деп эсептеп, алардан сүрдөнүп турушчу. Хан Дикейге ага тиешелүү акчаны алып келип бергенден кийин экөө ал жерден кетишип, Шон Хандан Дикей жөнүндө сурап, алар чындап эле мафияларбы деп сураса, Хан Дикейдин эч кандай мафия эмес экенин айтып, чыныгы мафия анын агасы, Дикей болсо анын алдындагы жөн гана жумушчу сыяктуу деп койду. Андан ары Хан Шонго унааны катуу ылдамдыкта айдоого уруксат берип, Шон полиция унаасы алардын артынан кубалабаганына таң калды. Көрсө полиция унаалары мындай ылдамдыктагы унааларга баары бир кууп жетпегендиктен кубалабай эле калып калышат экен. Аны уккан Шонго бул шаар ого бетер жага баштады окшойт. Андан соң Хан Шонду өзүнүн мекемесине алып келип, Шон Твинкини да ал жерден жолуктурду. Андан кийин Шон ал жерде Хандын көптөгөн кымбат баалуу унаалары бар экенин көрдү. Хан Шонго дароо эле ал жердеги кызыл унааны тартуулап, эми Шон тынымсыз дрифт ыкмаларын үйрөнүп машыга баштады. Бир күнү ал атасынын кыймылдаткычы жок эски унаасын көрүп, өзүнүн мурунку унаасына окшоштуруп жактыргандай болду. Эч нерседен тайманбаган Шон окуучулардын арасынан Твинкини коргоп калууга да жетишти. Кийинчерээк Нила менен да көбүрөөк убакыт өткөрө баштады. Анан да эми ал Дикей жана анын агасы Камати аттуу япон мафиясы жөнүндө кененирээк таанышып биле баштады.
Ал хандан сен эмне үчүн өзүңдүн кымбат баалуу унааңды мен аны талкалап саларымды билип туруп мага берип койдуң десе, хан ага унаа эң башкысы эмес деп айтты. Мага азыр акча жетиштүү, бирок менин чөйрөмдө ишенимдүү жана бекем адамдар жок деп айтты. Ошентип Шон хан менен тынбай машыгып, унаа башкаруу деңгээли күн санап өсүп жатты. Ал ортодо окуусун таштаган жок, бирок үйгө бирде келсе бирде келбей калып жатты. Акыры Шон дрифттик ыкмаларды жакшы деңгээлде үйрөнүп, жакшы көрсөткүчтөргө жеткенден кийин эми ал жарыштарга катышып, байгелерди алып келе баштады. Ошентип хан Шон жарыштан жеңген сайын Дикейден байгеге бирден унаа ала баштады. Шон менен Нила бири-бирине барган сайын жакындап, көңүл ачуу максатында тоолордо унааларын чимирилте айдап жүрүштү. Күндөрдүн биринде Шон адаттагыдай эле машыгып жаткан кезде ал жерге Дикей адамдары менен жетип келип, түз эле Шонго барып, аны бир нече жолу уруп жиберди. Хандын командасы эч нерсеге түшүнбөй туруп калышса, Дикей Шонго Ниладан алыс жүр деп эскертип, кайра эле ал жерден кетип калды. Кийинки күнү Нила мектептен Шондун бети башы көгөрүп калганын көрүп, ал Дикейдин кылган иши экенин түшүнүп, дароо эле Дикейге жетип барып, биздин ортобузда буга чейин эмне болсо анын баары бүттү деп Дикейден кетип калды. Кийинки көрүнүштө Дикейдин агасы Камата анын ишканасына келгенин көрөбүз. Агасы Камата Дикейге: мен иш кагаздардын арасынан сенин катаңды таптым. Сенин бизнес өнөктөшүң сага билгизбей биздин көптөгөн акчаларды уурдап жатыптырго. Сен ушуларды кантип байкабай жүрөсүң десе, Дикей иш кагаздарды карап чындап эле ханга бир топ акчаларды алдатканын түшүндү. Агасы Камата кеткенден кийин Дикей дароо эле адамдарын алып хандын ишканасына жөнөдү. Ал ханга жетип барып дароо эле уруп жиберди. Тапанчасын алып чыгып ханды өлтүрмөкчү болгондо, Твинки эшиктерди жаап жиберип, хан Дикейди куралсыздандырып, анын командасы унааларына түшүп качып жөнөштү. Алардын артынан Дикейдин адамдары кубалап жөнөп, кубалашмак оюну башталды. Шаардын көчөлөрүн аралап, бир топко чейин кубалашышып, бир кезде Дикейдин адамы кырсыкка учурады. Дикей болсо өзөрлүк менен хандын артынан калышпай баратты. Шондун унаасын башка унаа сүзүп, ал чимирилип токтоп калып, Дикей болсо ханга жете барып, аны тапанчасы менен аткылай баштады. Ошол кезде капталда келе жаткан унаа хандын унаасын сүзүп кетти. Анын унаасы тоголонуп барып, чалкасынан жатып калган соң дароо эле өрт чыга баштады. Аны көргөн Шон хандын унаасын көздөй чуркап, бирок хандын унаасы көп өтпөй эле жарылып кетти. Аны көргөн Дикей дароо эле ал жерден каранын жоготту. Шон да Ниланы алып ал жерден кетүүгө мажбур болду. Ал Ниланы атасынын үйүнө алып келген кезде алардын жанына бир унаа келип токтоп эле ал жактан Дикей чыгып келип, ачуусу келген Шон Дикейди дароо эле уртокмокко ала баштады. Бирок Дикей тапанчасын ала калып Шонду атмакчы болгондо, Шондун атасы чыгып калып Дикейге тапанчасын такады. Анда Нила жагдайды курчутпай, мен Дикей менен кетем деп эле анын унаасына түшүп кетип калышты. Андан соң Шондун атасы: сен бүгүнтөн калбай бул шаардан учуп кетесиң деп айтса, Шон атасына: мен бул ишке аралашып калган соң эми аягына чыгарышым керек деп такыр эле болбой койду. Андан соң ал Твинкиге барса, ал дагы Шонго: сен шаардан эртерээк чыгып кетишиң керек, антпесе Дикей сени баары бир таап алат жана өлтүрөт деп айтты. Анан да ал хандын Дикейден алган акчаларын Шонго берип, менимче бул хандын акчаларын сен алганың туура деп тапшырып берди. Бирок Шон бул акчаларды алып шаардан чыгып кетүүнү такыр эле ойлонгон жок. Ал түз эле Дикейдин агасы Каматага барып, сакчыларына акчаны көрсөтүп эле Каматанын бөлмөсүнө кирип барса, ал жерде Нила менен Дикей дагы бар экен. Камата Дикейден бул ким деп суроо салса, Дикей агасына: бул маанилүү деле эмес, мен аны өзүм жайгарам деп айтып баштаса, Шон Каматага: мен хандын уурдаган акчаларын кайтарып берүүгө келдим деп жана алардан кечирим сураса, Камата Шонго: кечирим сурасаң эле иштин баары бүтүп калбайт деп айтты. Анда Шон Каматага намыс жарышын уюштурууну сунуш кылып, утулган адам шаардан биротоло чыгып кетсин десе, Камата көп ойлонбой эле ал сунушка макул болду. Эми хандын командасы жарышка даярданышы керек болуп, бирок бул кезде хандын ишканасындагы баардык унаалар конфискацияланып кеткен эле. Бирок алар ишкананын артынан баягы Шон талкалап салган хандын унаасын көрүштү. Анын кыймылдаткычы жайында болгондуктан Шонго бир ой келип, баягы атасынын унаасын сурап, ага кыймылдаткычты орнотмой болушту. Бардыгын жазап бүткөндөн кийин Шон ашуунун жолдорунда машыгуусун баштады. Дикей жарыш үчүн дал ушул жерди тандаган эле. Анткени буга чейин бир гана ал бул жолдордон Маарага жетип келе алган. Ошентип акыры Шондун унаасы да өзү да жарышка толугу менен даяр болуп, агасы Камата баш болгон көп адамдар чогулуп жарыш башталды. Жарыш башынан аягына чейин узак аралыкка созулуп, кооптуу бурулуштар менен коштолду. Экөө тең биринен бири кем калышпай, биринен бири озуп отуруп, бир кезде Дикей Шонду жардан учуруп жибергенге аракет кылып, бирок Шон ылдамдыкты күчөтүп чыгып кетти. Акыры Маарага аз калган Дикей өзүнүн кара өзгөйлүгүнүн айынан жардан кулап кетти. Шон Маарага жетерде Дикейдин унаасы анын үстүнөн аз эле жерден басып кала жаздады. Ошентип Шон Маарага биринчи келип Дрифт падышасын утуп алды. Агасы Камата эч нерсе дей албай Шон менен Ниланы бошотту. Дикей болсо шаардан чыгып кетти. Арадан убакыт өтүп, кийинки көрүнүштө Шон атактуу Дрифт падышасы болуп калганын көрөбүз. Твинки ага келип: сени менен бир адам жарышка чыгам деп жатат десе, Шон ага көңүл бурбай: кийинчерээк жарышам, азыр бош эмесмин деп койду. Анда Твинки ага ал ханды тааныйт, ал хандын досу болчу деп айтса, Шон дароо эле макул болуп жарышка чыкмакчы болду. Ал унаасын атаандашы
атаандашынын жанына айдап келип токтоткондо биз ошол жерден анын атаандашы Доменик Торетто экенин көрөбүз. Ал өзүн тааныштырып, мен бул унааны бир кездерде хандан утуп алганмын деп айтты. Бирок ал сөздөр Шонду коркуткан деле жок. Экөө тең сырткы көрүнүштөрүнөн өздөрүнүн жеңишине ишенимдүү болуп турушту. Белги берилгенден кийин унаалар алдыны көздөй жулкунуп, жарыш башталып кетти. Форсаж тасмасынын 3-чү бөлүгү ушул жерден аягына чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, досторуңуз менен бөлүшүп коюңуз. Дагы бир кызыктуу тасмадан жолугушканча аман болуңуздар.